Элестет, как всегда, түште тұрдың. Сразу эле телефонду алып, Инстаграм, ТикТокто чуклап, анан барып курсак тойгуш керек деп, YouTube ачып алып туруп, без этого никак да, тамак жеп атасың да. В тот момент думаешь да, менде власть жок деп, мен эчтеке влиять эте албайм. Ошону ойлонбойсуң да туурабы? Бир моментте биз жаңы төрөлгөндө эчтеке влиять эте албачык да. Керек болсо колубуз, бутубузду кыймылдата албачык. Бир гана влиять эте турган нерсе дүйнөгө бул ыйлап, кыйкырып, ошентип жаныбыздагыларга влиять эте алчык да. Со временем биз күчкө толдук, оюбуз өстү. Мындай айтканда, мы обрели власть. Берде вопрос болот да анан кийин. Как мы пользуемся этой властью дегенчи. ТикТокты, Инстаграмды листать этип отурасыңбы же китеп окуп саморазрушением заниматься этесиңби? Ар бир минутабыз, ар бир күнүбүз власть менен пропитанный да. Только өзүбүздүн колубузда да. Допустим, бир новость угуп калдың да, бирөө $100,000 менен кармаптыр, взятка менен дегенде. Сен ойлойсуң да, ай билем, мен анын ордунда болсом Кыргызстан үчүн иштеп коймот элем. $100,000 албайт элем депчи. Но сен элестет да, холодильникти ачканда биякта торт турат, биякта полезный бир тамак турат, сен ошол деген кичинекей выбордон, кичинекей бир кайфыңды контролировать эте албай торт выбирать этесиң да. Тигин ордуна болсоң $100,000, конечно, макул демексиң да. Бизде ар бир секундабызда власть бар деп ошону айткым келет да. Өзүбүздөн баштап жаныбыздагыларга влиять этип, өзүбүздү өзгөртүп, Кыргызстанды өзгөртүп, дүйнөнү өзгөртсөк болот. Өзүбүздүн насибиздүү желанияларыбызды контролдоп, истинно свободный адам болойлу.